Аны эмесе алтын медаль үчүн болгон беттеш Кыргызстан Казакстан тиреши кызыл килем менен жергиликтүү балбанды биринчилерден болуп чакырып жатат. Диас Кален 25 жашта. Буга чейин ийгиликтерине токтолуп кете турган болсок, былтыр да ушул Азия чемпионатында экинчи орунду ээлеген. Финалда анда ал ирандык Расул Садех Гармсириге жеңилип калган болчу. Андан башка чоң ийгиликтери жок. Дүйнө чемпионатында былтыр 9-чу орунду ээлеген. Быйыл Ибрагим Мустафа рейтингдик турнирде 8-чи орунду ээлеген. Алгачкы атаандашын эле жеңилип калган. Атаандашы Акылбек Талантбеков 23 жашта, кыргызстандык балбан. Билесиздер, буга чейин 77 кг салмак чембирликте күрөшүп келген. Былтыр Бишкекте өткөн 23 жашка чейинкилер арасындагы Азия чемпионатында ишенимдүү 1-чи орунду ээлеген. Ага чейин 2019-жылы өспүрүмдөр арасында Азия чемпионатында күмүш медаль уткан. Дүйнө чемпионаттарында токтолуп кетсек, кадеттер арасында дүйнө чемпионатынын коло багы ээси, чоңдор арасында дүйнө чемпионатында катыша элек. Быйыл буйруса ал жакта дагы дебют кылат деген ойдобуз. Быйылкы жыл өтө мыкты болду. Буга чейинки алгачкы рейтингдик турнирге катышкан Египеттеги. Анда финалга чейин жетип, бирок финалда грузиялык Гела Богвадзеге жеңилип күмүш медальдын ээси болгон. Кеңиздер эми беттешке саресеп салалы. Сөз түрдө көк кийим менен күрөшүп жаткан бул биздин балбан Акылбек Талантбеков. Казакстандык балбан дагы өтө мыкты формада экенин көрдүк. Буга чейинки беттештеринде дагы өзүнүн жакшы жыйынтыгын көрсөттү. Бирок Акылбек Талантбеков өтө кооз күрөштү бизге тартуулап жатат. Чейрек финалда Рохит Дахиянын индиялык балбанды 7-1 эсебинде, андан ары жарым финалда ушул эле Алиреза Мохаммадтипианини 8-0 эсебинде утту. Болгондо дагы өтө кооз чапкандыгын көрдүк ирандык балбанды. Негизинен бул мелдеште эмес, жалпы карьерасын карап айта турган болсок, Акылбек Талантбеков мына ошондой ыкмаларды, кооз ыкмаларды өтө көп жасайт. Бирок бул финалда биз кооз ыкма эмес, эң негизгиси алтын медальды күтөбүз. Биринчи мүнөт жөн гана түртүшүү менен гана жыйынтыкталды. Азыр ортодо калыс мына казак балбанында активдүүлүктү сурап жатат. Эгерде ушундай эле жүрүш улана бере турган болсо, биздин балбанга партерди берип коюшу толук мүмкүн. Каластын ышкырыгы жаңырды. Мына казакстандык күйөрмандар Астанада өтүп жаткандыгын белгилеп коелу. Ошол себептен күйөрмандардын көпчүлүгү дал ушул Диас Каленге жан тартып турат. Бирок Кыргызстандын желегин желбиретип, кыргыздын калпагын кийип турган күйөрмандар дагы бар экендигин буга чейин көргөнбүз. Сөз түрдө Акылбек Талантбековго аз да болсо алардын үнү жетип жатат деген ойдобуз. Акылбек Талантбеков иштеш керек. Мындай мүмкүнчүлүк дагы жаралабы, бул чоң суроо. Жакшы бир аракетин жасады, бирок көтөрө албады. Дагы бир акыркы аракет жок. Калыс ышкырыгын жаңыртып койгондугун көрдүк. 1-0. 1-0 эми абайлаш керек. Сөйдөгөндө кийинки эгерде беттеш тең атаандаштыкта жүрсө, анда кийинки партерде Диас Каленге берип коюшу толук ыктымал. Да, минимальное преимущество, не удалось воспользоваться партером, ну и буквально как скат приклеился к полу здесь, и все, ничего не смог поделать с этим наш спортсмен. Ну и остается порядка 40 секунд, да, небольшого перерыва. Важно удержать это преимущество, конечно. Так. Достаточно уверенно, комфортно выглядит Акылбек Талантбеков в этом поединке. Сопернику практически ничего не позволяет. Здесь, конечно, подсказки тренеров идут, но сложно. Плюс еще, конечно, давление домашних трибун на Калена Диаса. С одной стороны, конечно, это поддержка, здорово, но и где-то это может немножечко в обратную сторону работать. Да, небольшой перерыв, порядка 30 секунд, и небольшое преимущество
у нашего Акылбека Талантбекова. Да, ну, конечно, трибуны еще сильнее. Погоня вперед. Калиян Диаса, отступать некуда. Действительно. И нужно попытаться. Андрейсе, экинчи 3 мүнөттүк башталуу алдында турат. Азырынча 1-0 биздин балбан алдыда. Бирок экинчи бөлүктө дал ушул пассивдүүлүктү биздин балбанга берип коюшу мүмкүн. Анткени көпчүлүк учурда биринчи бөлүктө кимге активдүүлүк берсе, экинчи бөлүктө атаандашына берет. Ошол себептен Акылбек Талантбеков ошол нерсени жакшы түшүндү. Жана дароо алдыга барып атаандашынын белине кирүүгө аракетин кылган. Турбастан дагы да иштеш керек Акылбек Талантбеков. Акылбек Талантбеков азыр абалды көзөмөлдөп турат, бирок мындай абал ал үчүн пайда алып келбейт. Акылбек Талантбеков өзү мына жогоруда айтканда 77 килограммда күрөшүп келген, бирок ал жакта Акжол Махмудов бар. Ошол себептен бир аз салмагын өйдө көтөрүп 82де күч сынашып көрүүнү туура көргөн. Бирок 82 олимпиадалык салмак категория эмес. Ошол себептен Акылбек Талантбеков андан ары 87 килограммга дагы көтөрүлүшү мүмкүн. Же 77 килограммда жолго атаандаштык жаратууну дагы улантышы толук ыктымал. Акылбек Талантбеков эми болгон күчү менен жатыш керек, уйгактай эле жабышыш керек. Бербеш керек мүмкүнчүлүк. Атаандашы айлантууга аракет кылды, жок болбоду. Тургузуш керек. Себеби дегенде Акылбек Талантбековго дагы экинчи мүмкүнчүлүк берген эмес. Ооба. Эсеп 1-1, акыркы упайды казакстандык балбан алды. Ошол себептен учурда ал алдыда. 1 мүнөт 51 секунда. 1 мүнөт 51 секунда бул өтө көп. Азыр эмне болду? Дарыгердин жардамын сураган экен. Бардыгы жакшы. Беттеш андан ары улантууга калыс мүмкүнчүлүк берүүдө. Биздин машыктыруучулар сөзсүз түрдө алардагы 3-чү алтын медальды күтүп турган чагы. Мүмкүнчүлүк бар, өтө көп. Бул 2 мүнөткө жакын. Бир гана упай иштеп табыш керек, жөн гана. Атаандашты килемдин сыртына чыгарып жиберсе деле болот, ошол деле жетиштүү болот. Акылбек Талантбеков алгачкы жолу Азия чемпионатында, чоңдор арасында Азия чемпионатында байгелүү орунга ийдинүүдө. Күмүш медаль чөнтүктө, бирок күмүш медаль жакшы, алтын медаль андан дагы жакшы. Ошол себептен аракетин кылат. Кайрадан Диас Каленге пассивдүүлүк. Бул жолкусунда упай берилбейт. Билесиздер, ошол себептен ыкма жасаш керек. Экинчи ирет эскертүү бергенде упай берилбейт. Ошол себептен дагы да болсо 1-1. Минимум 1 айландырууну жасашы керек. Белден кармады жана бул ирет көтөрүүнүн аракетин кылат Акылбек Талантбеков. Ай жакшы! Бул жерде 2 упай бар, бирок атаандашы дагы артына өтүп кеткендигин көрдүк. Жана кандай жыйынтык болот азыр калыстар бул жерде кандай упайды көрсөтөт. Акылбек Талантбековго алгачкы аракет үчүн азыр упай жазылган эмес экен. 3-1. Интересно, да, интересное решение здесь. Повтор. Сейчас просит челлендж. Кайталоону көрүш керек. Очень сложный, волнительный момент. Менимче 2 упай бар болчу ал жерде. 2 упай бар болчу, андан ары атаандашы албетте биздин балбандын артынан өтүп кеткендиги үчүн дагы 2 упай ыйгарылды.
мына кайталоодон көрөлү. Бул жерде эки упайды мына ортодо калыс көрсөткөн. Бирок негедир башкы калыстар ал нерсени эсепке алган эмес. Жергиликтүү көрөрмандар мына Диас деп кыйкырууда. Эгерде Акылбек Талантбековдун атандашы казакстандык балбан болбогондо, мүмкүн бул жердеги көрөрмандар сөзсүз түрдө биздин спортчуга жан тартмак белегин билет. Бирок азыр эми казакстандык балбан ага каршы күрөшүп жаткан соң түшүнүктүү. Диас Календи алдыга сүрүп жатышат. Ортодо калыс башкы калыстардын чечимин күтүүдө. Алар үчүн дагы оңой эмес. Эми ар дайым ошол мелдешип өтүп жаткан өлкөнүн балбандарына бир аз болсо артыкчылык берилет. Кандай гана спорт болбосун. Демек чечим чыгарган экен, угалы. Ооба, эки упай бар мынакей. Эки упай көк кийимченге. Ошондо 3-3 болуш керек. Казакстандык көрөрмандар бул нерсеге нааразы. Эсеп 3-2. Алгачкы аракеттин эки упай бар болчу. Атандаш ыкма жасаган учурда каршылаштын артына өткөндө болгон бир гана упай берилет. Мына ошол чечим эсеп 3-2. Азыр челленджди эми Казакстан тарап алууда, карасаңыздар. Да, ну поединок очень напряженный получается, и действительно на кону очень много. Последние секунды. Нужно додержаться, конечно, здесь, но сделать это будет очень непросто. Ну и контратака, почему нет? Контратака тоже возможно здесь, своего рода. Акыркы 17 секунда Акылбек Талантбеков коргонуп гана тим болуш керек бул жерде. Эгерде мыкты коргонуу боло турган болсо атаандашына жол бербейт. Акыркы секундалар Акылбек Талантбеков жана урматтуу көрөрмандар Кыргызстанга 3-чү алтын медальды алып келүүдө. Мындай албетте тарыхта болгон эмес. 3-чү алтын медаль, урматтуу көрөрмандар. Бул акыркы чекте эмес, алдыда дагы бир финал бар. Азырынча биз Акылбек Талантбеков үчүн сүйүнүп туралы. Мынакей. Бул залдагы көрөрмандардын 95% албетте Диас Каленге жан тарткан. Бирок ошентсе дагы алардын кысымына карабастан Акылбек Талантбеков ишенимдүү деп айтсак дагы туура болот. Себеби дегенде абалды мыкты деңгээлде аягында көзөмөлдөдү. Жана 3-чү алтын медаль, урматтуу кыргыз элим. Барыңыздарды куттуктайбыз. Да, ну и когда медаль заводится в таком упорном поединке с применением челленджа, повторы, конечно, тем она еще более ценнее становится. Конечно, давление трибун ощущалось, но Акылбек Талантбеков настоящий чемпион. Здесь по-другому не скажешь. Конечно, поединок выдался очень непростым. Да, ну и поддержка наших ребят тоже в Астане тоже, мы видим, есть кому поддержать. Акылбек Талантбеков мынакей киремди кетпей турат, себеби дегенде желекти күткөн экен. Азыр желекти желбиретип чуркашы керек. Бул эми салтка айланган нерсе. Буга чейин мына Жоламан Шаршенбеков өзүнүн машыктыруучусу, жеке машыктыруучусу менен айланган эле. Бул ирет Азат агайын дагы ортого чакырды окшойт, бирок чыкпады.
жалгыз өзү желекти желбиретти жана Жоломон Шаршенбековдон кем калбайын деген Акылбек Талантбеков да мына ушундай сальто менен өзүнүн бул Азия чемпионатындагы жүрүшүн жыйынтыктап жатат. Üçüncü altın medal. Буга чейин Акжол Махмудов, Жоломон Шаршенбеков алтын медальдарды алышкан болчу.